Kabinet деген emne? Degele işkerdin, biznesmenderdin, belgili adamların kabineti kanday болуш керек деген суроо туулуп аткандыр. Мага Бошкоев, Жусуп коллегам келип кетти. Анан ал айтат, Шаке дейт, эмне үчүн кабинетиң мындай кичинекей? А мен эмне үчүн чоң болуш керек? Десем, бая белгилүү, чогулуш өтүш керек, узун стол туруш керек, келгендерди кабыл алыш керек дейт. Адагы туура. Эми ушул тууралуу мен силерге азыр кыскача айтып берем. Могул кабинет, менин креслом 8 квадрат. Мынакей мен силерге мына шкафты көргүзөм. Менин шкафым бул эмнеден турат? Кызыктыр, бул мынакей халат, мен консультация кылганга, анча-мынча ак кийимдер, костюм шым, ак көйнөк, съемкаларга. Бул костюмда жанан гана сабак өтөм, эл кабыл алам. Керек болсо мынакей мынагындай сыртка чыкпаган менин туфлим бар. Даяр. Ал эми бул жакта кичинекей документациям өзүмө тиешелүү. Мен чай, кофе ичкенди жакшы көрөм. Мындай миниатюрный кичинекей эмем бар. Мынакей мындай кичине сухофрукты бал менен кофе, чай ичкенди жакшы көрөм. Өзүмө эле даярдап алам. А бул болсо менин жытым. Эми кабинет карап турула. Чогулуш өтүш керек. Мен силерге мынакей кабинетти айтайын. Чогулуш өтүш үчүн мынакей малый зал кабинетке кирдик. Мына бул жерден эмне? Чогулуш өткөнгө болбойбу. Бул малый залда сабактар өтөт. Кабыл ала турган жерлер бар. Мынакей проектор бар. Проектор деген мындай электронный, управляемый проекторубуз, доска. Мынакей мындай макетибиз бар, скелет. Сабак өткөнгө бардыгы. Сабактардын түркүндөрү өтөт бул жакта. Хижама, массаж, керек болсо жанагы эмелер да бар. Скорочтение, бухгалтерия, СММди окутуу, ушул сыяктуу. Анан даже сестринское дело. Мындай шарт берилген, бул шарт болуш керек учебный залдарда. Мына массаж, хижама өтө турган мындай кабиналарыбыз бар. Биякта массаж өтө окшойт. Кичине мынакей мындай шарты менен медицина аппак жакшынакай кресло массаж өтүш үчүн биз өзүбүз үчүн мындай кичине спортив өзүбүз качать этебиз, коллективде балдарыбыз бар, кичине өзүбүздү формабызды сактаганга, бул болсо фотозона, муну операторлор жанагы медиалар жакшы билет. Ак материал таба коебуз, ар кандай стилде мындай съемкаларды кылабыз. Мынакей ушундай залыбыз бар, бул малый зал. Эми дагы кыскасы башкасын көргүзсөм, кеттик. Кабинетим жана малый зал мынакей 10 кадам баскандан кийин мындай зал көрдүңөрбү, достор? Бул просторный зал, бул жерде тимеле кенен лекциялар, спикер кандай өзүн сезет байкадыңар, Тетигил жакта шаардын көрүнүшү, бул жакта тетигил жакта тоодун көрүнүшү, мынакей 100 адам бата турган ушундай сонун залыбыз бар. 100 адам батат. Мен чогулуш түшөргө турам, семинар өткөрөм, жыйындар, башкалар келип спикерлер дагы бул жерде арендовать этсе болот. Мынакей мындай лит экраныбыз бар. Сонун шарттарды түзүлгөн. Сонун шарттар. Баса жакында 21-22-синде мен ушул жерден сабак өттүм, лекция. Мындай лекция болот. Келгиле. Психикалык байланышкан, психика менен депрессияга байланышкан оорулардын түрлөрү, андан кантип арылышыбыз керек, мен силерге үйрөтмөк түгүл көргөзүп берем. Экинчи күнү 21-inde жакшы эмес тамак ичсең эмне болот, жакшы тамак ичсең кантип ичиш керек, канчадан ичиш керек, мен силерге туура эмес тамактануудан чыккан ооруларда чечим көргөзүп берем. Бул жерге келсеңер, жарым-жартылай ден соолугуңарды чыңап кетесиңер, жана мен айткан нерселерди аткарсаңар, өзүңөргө жана башкаларга консультант, ден соолуктун консультанты болуп чыгасыңар. Келгиле, тезирээк жазылып калгыла, сабак мындай болот. Бул
menin sabagım dünya yüzünde hiç kimde yok. Medisinalık daliller, men özüm tecrübam, uşunçalık izlewim menен gelip çıkkan sonun sabaklar var. Men sizlerge de aytıp keterim. O da bizde litsenziya. Köptөр bul jönүндө мечтать etip, kıyaldanıp ala alбай жүргөн лицензия bizde бар. Бул саламаттык сактоолук эмес, аныкы өзүнчө. Бул билим берүү министрлигинен бизге мындай жакшынакай лицензия. Демек биздики бардык сертификат берсек да юридический сонун тастыкталган жакшы сертификат аласыңар бардык сабактан. Келгиле бизге, сенин аметке.